урматтуу кыргызстандыктар, КТРК Спорт телеканалы өз эфирин Бишкек шаарындагы Каба уулу Кожомкул атындагы спорт ордосунан улантат. Жана волейбол боюнча мырзалар арасында Кыргыз Республикасынын 13-чү ирет өтүп жаткан чемпионаты жана бүгүн биз жогорку лиганын деңгээли жагынан 2-чи дивизиондун алкагындагы оюндарга ортоктош болобуз. Жана биринчи оюн азыр Теңир Тоо жана Токтогул командаларынын ортосунда орун алат. Нарын ошондой эле Жалал Абад облустарынан келген жааттар буюрса бизге кызыктуу оюндарды тартуулайт деген ишенимибиз бар. Дагы бир жолу эсиңиздерге салып өтөбүз. Бул Кыргыз Республикасынын волейбол боюнча чемпионатынын жаңы сезону баары тең 0-дөн башталды. Январдын декабрь айынын жарымында биз 2020-жылдагы чемпионатты жыйынтыктаганбыз. Андан кийинки жаңы сезон көпкө күттүрбөстөн дароо эле старт алып жаткан учуру. Буюрса бул эки команда мыкты деңгээлдеги оюнду көрсөтөт деген ниетибиз бар. Сары түстүү жаат бул Теңир Тоо командасы, ал эми мындай карамтыл жашыл түстөгү кийим менен буюрса Токтогул жааты оюн өткөрөт. Азыр ортодогу калыс беттешти баштоого дайын, баары тең даяр. Анда келиңиздер курамдарды бир сыйра тааныштырып өтөлү. Биринчи болуп Жалал Абад облусунан келген Токтогул жааты менен тааныштыра турган болсок, биринчи номердеги оюнчу бул Теңдик Мирбеков. Андан кийин экинчи Эрбол Базарбаев, үчүнчү Осмонбек Байышев, төртүнчү Дойлотбек Осмон уулу, бешинчи Сүйүнтбек Набатбек уулу, алтынчы Кылымбек Мирлан уулу, жетинчи Автандил Болотбек уулу, сегизинчи Майрамбек Бекжан уулу, тогузунчу Мелисбек Сатыбалды уулу, онунчу Аскарбек уулу Бералы, 11-нчи Майрамбек Сайызбек уулу, 12-нчи Алиаскар Болотбек уулу, 13-чү Өмүрбек Керимкулов, 14-чү Норузбек Станбек уулу жана 15-чи Элдар Каныбек уулу. Команданын машыктыруучусу Самат Догочиев жана команданын капитаны Эрбол Базарбаев. Азыр жакшы дароо эле Теңир Тоо командасы чабуулга чыгууга аракет жасаган, бирок алгачкы упайды Токтогул жааты өздөрүнүн эсебине жазууда. Мына келиңиздер Нарын облусунан келген Теңир Тоо жааты менен да тааныштыралы. Биринчи номерде команда капитаны, машыктыруучусу Чыңгыз Шаев. Бул Чыңгыз Шаев бир учурда оюнчу дагы, ошол учурда машыктыруучу жана капитан экендигин дагы маалымат катары айтып өтөбүз. Азыр жакшы жүрүш. Токтогул командасы экинчи упайды алууга жакын, бирок Теңир Тоо жааты дагы да болсо коргонууда. Эми мыкты сокку затылат окшойт дегичекти. Мыкты сокку болгону бул ирет Теңир Тоо командасы блок менен упайды иштеп табууда. Чыңгыз Шаев жөнүндө айтып өттүк. Экинчи бул Таврез Сумаев, үчүнчү Айдар Болотбек уулу. Тагыраак бүгүнкү номери Айдар Болотбек уулунуку 5. Андан кийин Турар Бакиров 3-чү номерде оюн алып барат. Акималы Кылычбеков 11-чи, Фархат Замирбеков 2-чи, 9-чу номер менен Кайрат Дүйшөнбек уулу, 1-чи номер менен Мунарбек Калдарбек уулу, 13-чү Бексултан Райымбеков, 6-чы Самат Талайбек уулу, 8-чи Чыңгыз Өзгөнбек уулу, 15-чи Эрлан Мамбетсадыков, 17-чи Рысбек Сталбек уулу, 18-чи Алмамбет Замирбеков жана 22-чи Мирбек Бердалиев. Азыр эсеп 3-2. 3-2 эсебинде Токтогул командасы алдыда келе жаткан маалы. Мына ушундай курамдарды бир сыйра тааныштырып өттүк. Азыр болсо Теңир Тоо клубунан бул Рысбек Сталбек уулу топту өткөргөн. Андан кийин жакшы жүрүш жана аут.
дал калса аут дегендей пикир калтырган. Анткени менен башка калыс бул жерде бир аз туура эмес чечим чыгарып, кайрадан чечимди оңдоду. Упай Теңиртоо жаатына кетти. Андан кийин эми мынакей топто өткөрүүдө сары түстүлөр жаза басты дагы. Токтогул командасынан азыр топто өткөрүүгө бул 10 номердеги Мелисбек Сатыбалды уулу жакындап барган экен. Мелисбек дагы топто өткөрүүдө ката кетирди. Аут. Эсеп азыр 4-4-кө теңелип турган мезгили. Турар Бакиров топто оюнга кошкон. Андан кийин Токтогул жааты чабуулга барды. Бирок тосмо бул ирет Теңиртоо жаатынан көзгө толумдуу болуп чыгып, натыйжада упай дал ошол Теңиртоо командасына кетти. 4-5 азыр дагы бир жакшы блок. 6-4 Теңиртоо командасы акырындап алдыга чыгып баштаган учуру. Токтогул жаш команда, оюнчулар дагы жаш, өздөрү дагы жаңы түзүлгөн командандыктан азыр балким толук бул аренага дагы көнөлөк болушу толук ыктымал. 5-6 эсеп Токтогул командасынан азыр 11 номердеги Теңдик Нурбеков топто өткөргөн жана Эйс бул ирет топ талаанын ичине түшкөн экен. Оюн талаасынын ичине упай азыр Токтогул командасына кетти. Эсеп 6-6. Кайрадан эле Теңдик Мирбеков азыр топто өткөрөт. 20 жашта, спорттун чеберчилигине талапкер Теңдик. Аут. Дагы буга чейинкидей бир жазгыруу аракетин жасайын деген бир ойдо болду окшойт. Бирок бул жолу өзүңүздөр көргөндөй ал топду аутка түшүрүп алды жана кайрадан топту кабыл алууда Теңдик Мирбековдун катачылыгы. Натыйжада эсеп азыр 8-6га өзгөрүп турган мезгили. Эйс. Өтө жакшы аракет, өтө мыкты сокку деп билсек дагы болот. Жана натыйжада азыр Нарын облусунун командасы көздөрүнө алдыга чыгууда. Айдар Болотбек уулунун өткөргөн тобу жөнөкөй топ дээрлик. Бирок бул жолу 8 номердеги Эралы Аскарбек уулу токтото алган жок. Эми токтотту, бирок оюнга аралаштыра албады. Кайрадан Теңиртоо командасынын өткөрүү аракети жана кайрадан кабыл алууда катачылык кетип олтурат. 11-6. 5 упай айырмасында азыр Теңиртоо командасы алдыга чыккан соң Токтогул жааты алгачкы тайм-аут алууда. Токтогул командасынын президенти Нурсултан Али Абдымаликов экендигин айтып өтөбүз. Капитаны жөнүндө айттык. Эрбол Базарбаев. Бүгүнкү беттеште 1 номерде оюн алып барат. Эрбол Токтогул командасында бүт 2000-жылкы эң улуусу бул Эралы Аскарбек уулу 1998-жылкы, калганы 2001, 2000, 2002, 2003 жылкы оюнчуларда бар. Элдар Каныбек уулу 17 номерде оюн алып бара турган оюнчу 2003 жылкы экендигин дагы айтып өтөбүз. Караганда Теңиртоо командасы кыйла тажрыйбалуу оюнчулардан түзүлгөн. Аут. Аутка топ түшкөндүгүн көрдүк жана упай Токтогул жаатына кетүүдө. Эсеп 11-7. 11-7.
Топ азыр Теңир Тоо командасында. Теңир Тоолуктар чабуулга чыга алабы? Чыкты, бирок алардын чабуулу бул жолу ишенимдүү эмес. Тескерисинче эмне болду бул жерде? Бир оюнчу 2 ирет топту алып койгон экен. Ушундай техникалык катачылык. Натыйжада азыр 8-11 эсеби катталууда. Токтогул командасы атаандаштарынын алдыда тагыраак артта. Токтогул жаатынын чабуулдоо аракети, бирок бул иретте топ али Теңир Тоо командасынын карамагында турган учур. Дагы бир мыкты сокку. Блок өз ишин жакшы аткарууда жана бул жазгыруу бир аракет болду. Токтогул оюнчуларынан бул жерде Майрамбек Союзбек уулу 18 жаштагы оюнчу спорт шеберине талапкер. Командасына дагы бир упай алып келди. Азыр экинчи линиядан сокку узатууга аракетин көргөн Айдар Болотбек уулу, бирок мүмкүн болгон жок топту өткөрүүгө. Айдар Болотбек уулу 25 жашта, спорт шеберчилигине талапкер. Өтө жакшы борбордук бөлүктөн сокку, албетте топ өткөн жок. Ага карабастан блоктон кайткан топ бул жерде аутка түшкөндүгүнө байланыштуу упай тиешелүү түрдө Теңир Тоо жаатына кетти. Эсеп 12-10, 12-10. 2 упай айырмасында Теңир Тоо командасы азыр алдыда келе жаткан учуру. Жана топту оюнга кошууга команда капитаны машыктыруучусу Чыңгызшаев барды. Жана Чыңгызшаев чындыгында жакшы өткөрүү жасаган. Кайрадан Чыңгызшаев, бирок бул ирет топту токтотуп калуу бул команданын оюнчуларына мүмкүн болгон жок. Упай Теңир Тоо жаатына кетти. Эсеп 11-12. Азыр Токтогул командасынан топту оюнга 13 номердеги Дөөлөтбек Осмонбек уулу кошкон. Андан кийин жакшы аракет. Аут, ортодо антеннага да тийип калгандыгын көрдүк. 13-11. Теңир Тоо командасынын оюнчулары азыр топту кошууга жакындап барууда. Теңир Тоо командасында сары түстүү команда. Ал эми алардын атаандаштары карамты жашыл түстөгү кийим менен оюн алып барууда. Ушундай түшүндүрсөк болсо керек же башкача. Айтабызбы, Айтор? 12-13 эсеп. 12-13. Токтогул командасы топту оюнга кошту. Андан кийин Трос. Жок, блоктон топ түшкөн экен. Демек 14-12. 14-упайда азыр Теңир Тоо командасы эсебине жазууда. Бул жолу өткөрүлгөн топ өтө начар. Начар деп айтууга жай өттү. Андан кийин Токтогул командасы өздөрү каалагандай чабуулду уюштурууга жетишип, натыйжада 22 жаштагы Эрал Аскарбек уулу мыкты сокку жаткандыгын көрдүк. Талаага топ түштү деген пикирде калыс. Ошол учурда Токтогул командасынын оюнчулары азыр ортодогу торго тийип калган экен. Натыйжада упай Теңир Тоо командасына кетүүдө. Жакшы талаага түштү топ. 14-15. Азырынча Теңир Тоо командасы алдыда, бирок Токтогул жааты абалды көзөмөлдөп келе жаткан учуру. Жакшы диагоналдуу чабуул, жакшы жазгыруу. Жана Чыңгызшаев бул ирет командасынын упайын мыкты деңгээлде өз эсебине жазды. Турар Бакировдун өткөрүү аракети. Токтогул командасынын оюнчулары чабуулга барат, жана жаман эмес. Азамат
Бул сапар Теңдик Мирбеков 20 жаштагы Теңдик топто атаандаштарынын аймагына түшүрүп, азыр Токтогулдун кезектеги упайын иштеп тапты. Жана Теңдик өзү азыр топто оюнга кошууга жакындап барган. Теңиртоо командасынын биринчи соккусу жакшы болгон жок. Жана экинчи аракетинде Чыңгыз Шаев макей чыныгы лидер. Бул рет сары түстүү Теңиртоо командасынын 17-нчи упайын алып келүүдө. Эсеп азыр 17-15. 17-15 Теңиртоо командасы алдыда. Жана топту оюнга кошууга Айдар Болотбек уулу жакындап барган. Да жакшы чабуул, мыкты сокку. Токтогул командасынын Эралы Союзбек уулу. Бул рет атаандаштарынын алыс каймагына топту түшүрүп эсепте өзгөрттү. Аут. Жөнөкөй бир өткөрүп берүү болду. Сүйүнтбек Набатбек уулу тарабынан, бирок Сүйүнтбек бул жолу атаандаштарынын аймагына топту түшүрө алган жок. 18-16. Өтө жакшы. Кайрадан блок, кайрадан тосмо. Бул сапардагы 8 номердеги Эралы Аскарбек уулу атаандаштарынын блогун кайтарууга жетишти. Жана азыр Токтогул командасы ортодогу айырманы 1 упайга чейин кыскартып келди. 17-18. Азырынча Теңиртоо алдыда. Токтогул командасын өткөрүү аракети жана топ дагы болсо оюнда. Теңиртоо жааты чабуулга чыгат. Бул жолу эми Токтогул командасы да чабуулга чыгууга мүмкүнчүлүк алды жана аут. Кичине жетпей калды. 19-17. 19-17 азыр Теңиртоо жаат алдыда. Мыкты түшүрүү, мыкты жазгыруу аракети менен Токтогул командасынын оюнчулары дагы бир упайды алып жетишти. 8 номердеги Эралынын өткөргөн тобу. Мындан кийин Тосмодон топ аутка түшкөн менен бул жолу упай Токтогул командасына берилүүдө, себеби Теңиртоо жаатты бир аз техникалык ката кетирген. Чамамда алардын бир оюнчусу, Теңиртоонун бир оюнчусу ортодогу торго тийип кеткендей. 20-19. Теңиртоо алдыда жана тосмо жаман эмес. Бирок оюн уланууда. 21-19 азыр Теңиртоо алдыда. 21-19 Теңиртоо жааты атаандаштарынан озуп алдыга чыккан мезгили. Жаман эмес, мыкты сокку, мыкты чабуул. жыйырма бир. Азырынча Теңиртоо командасы алдыда келе жаткан учуру. Майрамбек Союзбек уулу бир аз кубаттуу соккуга басым жасап аракетке барган, бирок анын аракети бул рет оңдон чыккан жок. 22-20. Теңиртоо командасы дагы болсо 2 упай айырмасында алдыда.
Теңир Тоо командасынын топту өткөрүү аракети жана бул ирет аут. 23-21. Дагы болсо Теңир Тоо командасы 2 упай айырмасында алды да, ошону менен катар азыр Токтогул жааты топту оюнга кошоорун эске ала турган болсок, анда чабуулда Теңир Тоо көрөлү, бирок кандай деңгээлде чабуулга чыга алат. Блокко чыккан оюнчу бул ирет ортодогу торго тийип калган экен. 24-21 бул биринчи сет point. Birinci set point. Бирок азырынча абалды оюнду сактап калууда Токтогул жааты, себеби Теңир Тоо командасынын оюнчуларын узаткан тобу аутка түштү. 24-22. Топты азыр оюнга кошууга Теңдик Мирбеков жакындап барган. Спорт чеберчилигине талапкер бул. Жакшы атаандаштарына кыйын болгон топту өткөргөн. Андан кийин аутпу же талаага түштү. Талаага түшкөн. Демек 25-22 биринчи тайм, биринчи сет, тагыраагы биринчи партия. Ошентип сары кийимчендердин пайдасына жыйынтыкталды. Теңир Тоо командасы биринчи бөлүктө жеңип чыккандыгын көрдүк. Мыкты деңгээлдеги оюнга ортоктош болдук алгачкы бөлүктө. Жана азыр жааттар тынууга барат. Андан кийин экинчи бөлүк көпкө узабай эле башталат. Алыстабай туруңуздар демек. Урматтуу мекендештер, азыр командалар кайрадан оюн талаасына кайтышты. Токтогул жана Теңир Тоо командаларынын беттешинин биринчи бөлүгү 25-22 эсебинде Теңир Тоо командасынын пайдасына жыйынтыкталып, алар жалпы партиялар эсебинде азыр атаандаштарынан алдыда турган мезгили. Азыр болсо экинчи партия, экинчи бөлүк. Топту оюнга Теңир Тоо жаатынан
10 номердеги Таврис Жумаев кошот. Таврис Жумаев 32 жашта, дээрлик жана азыр топту оюнга кошууга жакындап келген учуру жана анын өткөрүү аракети анчалык эле кубаттуу болгон жок, бирок Токтогул командасы биринчи аракетине чабууга чыга албады. Анткени менен экинчи толкундагы жүрүш бул ирет Жалал Абад облусунун командасы үчүн алгачкы упайды алып келип берүүдө. Кайрадан 5 номердеги оюнчу Майрамбек Союзбек уулунун өткөрүү аракети. Экинчи линиядан команда капитаны атаандаштардын аймагына топту түшүргөн. Бүгүн лидер, команданын лидери Чыңгыз Шаев азырынча өзүн жакшы сезүүдө, 38 жаштагы бул оюнчу. Андан кийин кайрадан кабыл алууда маселелер байкалууда. Токтогул жаатында жана Теңир Тоо командасынан бул жолу 17 номердеги Элдар Каныбек уулу топту өткөрөт. Элдар буга чейинки аракетте упай алган болчу, бирок бул жолу топту оюнга аралаштыра алган жок. Жана топту азыр 10 номердеги Токтогул командасынан Мелисбек Сатыбалды уулу өткөрөт. Жакшы Мелисбек, андан кийин ыкчам биринчи темптеги чабуул Теңир Тоо жаатынан уюштурулган, бирок бул жолу Турар Бакиров ката кетирип алды. Диагонал жүрүш, бирок кыска жүрүш болчу бул. Натыйжада Токтогул командасы дагы бир упайды өз эсебине жазууда. Азыр Токтогул жаатынан 10 номердеги Мелисбек Сатыбалды уулунун өткөрүүсү. Андан кийин жакшы диагонал, азыр сол аталдан жүрүшкө чыгууда. Бул ирет Токтогул оюнчусу теңдик ката кетирди. Эсеп 3-4. Теңир Тоо командасынын оюнчулары азыр топту оюнга кошкон учур. Жана Теңир Тоо жаатынан Шаевдин өткөргөн ар бир тобу упайга айланууда, байкасаңыздар. Атаандаш команда Шаевдин өткөргөн тобунда ар бир тобунда десек да болот. Ката кетип жаткан учуру азырынча. Өтө жакшы, өтө мыкты, ыкчам бир чабуул орун алды. Эсеп 4-5. 11 номердеги Теңдик Мирбеков азыр топту өткөрүүгө жакындап барган. Чур жана начар. Теңдик чындыгында жакшы өткөрүп берүү жасай алган жок. Ал ортодо Теңир Тоо командасы эсепте теңөөгө да жетишти. Ал эми топту болсо оюнга азыр Айдар Болотбек уулу кошкон. Токтогул жааты топту кайтарды, анткени менен Теңир Тоо азыр чабуулга барат. Жана кайрадан эле Чыңгыз Шаев өз командасына упай алып келүүдө. Айдар Болотбек уулунун экинчи ирет катарынан топту оюнга кошуусу. Бул ирет азыр чабуулга бара алабы Токтогул жааты? Барды, бирок өтө жакшы деп айтуу кыйын. Андан кийин трос бул ортодогу торго тийген. Эгерде блокко тийип топ кайтса, анда оюн уланат. Бирок торго тийип кайтса, чындыгында ушундай орун алат. Упай атаандаштарга берилет. Жана мыкты чабуул, мыкты сокку.
Азамат бул жолу 7-номердеги Токтогул командасынын оюнчусу Сүйүнбек Набатбек уулу өз командасына упай алып келди. Ал ортодо күтүүсүздөн Чыңгыз Шаев талааны таштап кетти дагы. Анын ордуна Бексултан Райымбеков чыккандыгын көрдүк. 13-номердеги 10 жана 9 жана 7-номердеги оюнчулар алмашты. Жакшы, азыр жаман эмес Токтогул командасынын чабуулу, бирок бул ирет атаандаштар топту кайтарууга жетишкен. Андан кийин дагы бир мыкты аракет. Дагы бир чабуул Теңиртоо жаатынан. Эң акыркы аракетте Токтогул оюнчуларынын байламтасы бир аз начарраак ойноду дагы. Натыйжада упай азыр Теңиртоо командасына кетүүдө. Азыр алмашуу бар. 17-номердеги оюнчу Рысбек Сталбек уулунун ордуна 8-номердеги Чыңгыз Өзгөнбек уулу оюнга чыкты. Теңиртоо командасынан жана оюндан нарууланат. Турас Токтогул командасынын оюнчусу Эралы Аскарбек уулу бул ирет атаандаштардын топту жеткире алган жок. Жана азыр 9-номердеги Кайрат Дүйшөнбек уулунун өткөрүү аракети. Кайрат бул жолу жаман эмес. Андан кийин Чыңгыз Өзгөнбек уулунун топту атаандаштардын аймагына таштоо аракети азырынча жаман. Тагыраагы ийгилик алып келе элек. Жана Токтогул командасынын чабуулуна ортоктош болобуз. Азыр диагоналдуу жүрүш, бирок бир аз ийгиликтүү болгон жок. Ошондой эле узартып жүрүш натыйжада Теңиртоого эмес, Токтогул командасына упай алып келди. Жети-тогуз азыр упайды алган Токтогул жаатынан топту оюнга Дөөлөтбек Осмонбек уулу аралаштырган. Бирок анын аракети бул жолу бир аз ийгиликсиз болуп чыкты. Жана алмаштыруу Теңиртоо командасынан азыр 2-номердеги Фархат Замирбек уулунун ордуна 6-катар санындагы Самат Талайбек уулу чыгууда. Самат Талайбек уулу дароо эле өткөрүп берүүнү жасады. Жана андан кийин атаандаштары упайды алууга жетишкендигин дагы көрдүк. Жакшы диагоналдуу жүрүш. Узартып уюштурган чабуул бул жолу Теңиртоо командасына упай алып келет. 11-8 Токтогул жаатында азыр абал начарраак. Жана Теңиртоо командасынын тажрыйбалуу оюнчуларынын бири Табирис Жумаев бул жолу топту өткөрүүдө ката кетирди. Жана азыр Токтогул командасынан топту кошууга барган Майрамбек Союзбек болгон жана Азамат ал өз командасына упай алып келүүдө. 10-11 ортодогу айырма 1 упайга чейин кыскарды кайрадан. 10-11 кайрадан 5-номердеги оюнчунун өткөргөн тобу Азамат бул жолу мыкты өткөрдү чындыгында. Майрамбек Союзбек уулу ошол эле Майрамбек азыр топту өткөрөт. Буга чейинки эле позицияга топту узатты жана натыйжада
Упай Токтогул командасына кетүүдө. 12-11. Азыр Жалал Абад облусунун oyuncuları vatandaşlarından aldığa olup çıkan кезде. Бұл реттағы қуаттуу өткөрүүнү жасаган Майрамбек Союзбек уулу. Бирок бул жолу 18 жаштагы оюнчунун өткөргөн тобу атаандаштардын аймагына жеткен жок. Топ Теңиртау командасында калууда. Жана топту сактап калууга да жетишкен. 5-номердеги Айдар Болотбек уулу өзү чабуулга чыгат жана бул жолу Айдардын узаткан тобу аутка түштү. Болбосо Айдар оюн жүрүшүндө көп эмгек тыгылды десек да болот. Топ азыр Токтогул жаатында. Топту өткөрүүгө барган бул Мелисбек Сатыбалды уулу. 13-13 эсепте ал ортодо Токтогул командасы тагыраагы Теңиртоо командасы теңеди. Алмаштыруу бул эми кайрып алмаштыруу. 11-номердеги Акималы Кылычбековдун ордуна азыр 3-номердеги Турар Бакиров. Тескерисинче Турар Бакировдун ордуна 11-номердеги Акималы Кылычбеков чыккан экен. Токтогул командасы бул бөлүктө азыр көбүрөөк алдыга чыгууда. 14-13 азыр Токтогул алдыда. Жана мыкты сокку Азамат. Кайрат Дүйшөнбек уулу 21 жаштагы спортчу. 14-14. Ал ортодо Айдар Болотбек уулунун ордуна кайрадан алмаштыруу бар. Жана 18-номердеги Алмамбет Замирбеков чыккан экен оюнга. Алмамбет Замирбеков өзү топту өткөрөт. Бул жерде Токтогул командасы айланбагандыгы үчүн, өз учурунда туура айланууну жасабагандыгы үчүн азыр упай атаандаштар командасына берилүүдө. 15-14 дагы өткөрүү. Жол ката кетирген жок, мыкты аракет. Андан кийин Токтогул жаатынан дагы жакшы сокку менен бул рет 7-номердеги Сүйүнтбек Набатбек уулу көзгө көрүндү. Сүйүнтбек азыр топту оюнга кошот. 21 жаштагы оюнчу бул. Тоо үчүн күрөш аягына чейин болду, бирок Теңиртоо жааты кайрадан алдыга чыгып жаткан мезгили. 16-15. Топту өткөрүүгө азыр 9-номердеги Кайрат Дүйшөнбек уулу барган. Кайраттын аракети андай деле мыкты болгон жок. Сеп 16-16. Жааттар бири-бирин кубалап оюн көрсөтүп жаткан учуру буга чейин деле ошондой болгон. Биринчи бөлүктө деле командалар бири-биринен көпкө калбастан оюн көрсөтүп жатып болгону 20 упайдан кийин Теңиртоо бат-баттан упайларды 25-ке жеткирсе, ал эми каршылаштары Токтогул командасы упай жоготкон эле. Бул жолу 13-номердеги Осмонбек уулу Дөөлөтбектин өткөргөн тобу
Талмай түшкөн жок атаандаштардын аймагына. Жана Теңир Тоо жаатынан азыр топту оюнга кошууга Самат Алайбек уулу жакындап барган. Саматтын тобу жөнөкөй атаандаштарына эң эркин чабуулду уюштурууга мүмкүнчүлүк түздү. Жана токтогулдуктар азыр дагы бир упайды алууга мүмкүнчүлүк иштеп тапты. Жогорку лига бул деңгээл жагынан 2-чи лига, 2-чи дивизион. 1-чи дивизион улуттук лига деп аталат. Буюрса жакында ал лигада дагы беттештер башталары күтүлүүдө. 18-18 Теңир Тоо командасы эсеп санын теңеди. Азыр партиялар боюнча 1-0. Теңир Тоо биринчи бөлүктү 25-22 эсебинде утуп алды да. Өтө жакшы. Азамат Теңдик, Мирбеков Деңин алды жүрүштү. Бул ирет жакшы бир деңгээлде уюштуралды дагы. Токтогул командасы кайра алдыга чыгып турган учуру. Топту өткөрүүгө 5-чи номердеги Майрамбек Союзбек уулу жакындап барган. Жана Майрамбектин өткөрүүсү ар качан мыкты экендигин көргөнбүз. Майрамбек абдан мыкты өткөрүүнү жасайт. Буга чейин дал катарынан упай алган. Жана натыйжада Чыңгыз Шаев азыр Теңир Тоо командасынын кезектеги тайм-аутун алууда. Жок, бул бүгүнкү 2-чи бөлүктөгү 1-чи тайм-аут, мен жаңылбасам. Командалар тең ойногондуктан тайм-аут көп албай беттеш өткөрүшүүдө. Он 20-18 азырынча Токтогул командасы атаандаштарынан алдыда. Ал ортодо капитандарды чакырып калыс кандайдыр бир түшүндүрүштөрүн дагы айтты окшойт. Андан кийин топту оюнга кошууга азыр 5-чи номердеги Майрамбек Союзбек уулу барат. Майрамбектин өткөрүү аракети абдан мыкты экендигин көрдүк. Анын топтору мокто эле өтүүдө. Бул жолу деле мыкты өткөрүп берүүнү жасады Майрамбек. Болгону топ талаага түшкөн жок. Сегизинчи номердеги Чыңгыз Өзгөнбек уулунун өткөрүүсү. Жана Токтогул командасы жакшы чабуулга чыгып алды. Азамат 21-19. Токтогул жааты азыр атаандаштарынан алдыда келе жаткан мезгилде. Аут. Ортодо айырма болгону бир упайга барабар. Акималы Кылычбеков топту оюнга кошууга барган экен. Азырынча жаман эмес Токтогул командасы, бирок эң эркин чабуулга барды дагы. Мыкты сокку. Токтогул азыр 2-чи бөлүктү утуп алууга өтө жакын келип турган учуру. Блокко тийип аутка кеткен. Кайрадан Теңир Тоо командасында упай. Жана топту оюнга кошууга 18 номердеги оюнчу жакындап барган, бирок аут. Бул ирет
Алманбет Самирбековдун өткөргөн тобу аутка түшкөндүгүн байкадык. Топту Теңир Тоо командасынын оюнчулары атаандаштардын аймагына чүрө алган жок. Натыйжада сет point. Биринчи сет point. Теңир Тоо Токтогул командасы экинчи бөлүктү утуп алууга азыр жакын келип турган мезгили. Мыкты сокку. Теңдик Мирбеков топту кайтарууга жакшы эле аракет кылып көргөн, бирок жаман эмес. Азырынча Теңир Тоо оюнду сактап калууга аракеттенүүдө. Жаман эмес, мыкты жүрүш, мыкты сокку. Бир топ калды ортодо. Теңир Тоо командасынын оюнчуларында азыр жакшы бир мүмкүнчүлүк жаралып тургандай. Тогузунчу номердеги Кайрат Дүйшөнбек уулунун өткөрүү аракетин ортоктош болобуз. Кайрат жаман эмес. Бирок өтө жакшы чабуулду Токтогул командасынын оюнчулары уюштурду жана 7 номердеги Ералы Аскарбек уулу командасын упай алып келип, бул бөлүктө Токтогул жаат уткандыгын көрдүк. Эсеп 1-1 демек. Эсеп 1-1. Азыр 3-чү бөлүккө өтөбүз. Теңир Тоо жана Токтогул командаларынын беттеши уланат. Бул эки команданын ортосундагы 3-чү партиядагы оюнга ортоктош болобуз. Азыр жааттар толугу менен оптималдуу курамда талаага чыккан учуру. Айрыкча Токтогул жааты. Ал эми Теңир Тоо командасы экинчи бөлүктө чындыгында биринчи бөлүктөн айырмаланып талаадагы оюнчулардын бираз башкача курамда чыккандыгын көргөнбүз. Азыр болсо эми 3-бөлүк жана
Токтогул командасынан Эралы Аскарбек уулу топту оюнга кошуп баштап берет. Жана Эралы уулу топту атаандаштарынын аймагына түшүрө алган жок. Табирис Жумаев. Өтө мыкты аракет, мыкты сокку. Теңиртоо командасы блокто өздөрүнүн деңгээлиндеги оюнду көрсөтө албай жаткан учуру. Бир аз бошоп койгондой. Теңиртоо командасынын коргонуу бөлүгү. Жана 5-номердеги азыр Майрамбек Союзбекулунун өткөрүүсү, Майрамбектин ар бир өткөрүүсү атаандаштар үчүн чоң маселе экендигин көргөнбүз. Теңиртоолуктар экинчи аракетинде дагы чабуулга чыгат. Жана бул жолу бою узун оюнчу Айдар Болотбек уулу пайда алууда. Диагоналдуу чабуулчу. Рыспек Сталбек уулунун өткөрүү аракети. Тосмо. Эсеп азыр 2-2. Токтогул командасы эсепти теңеген учуру. Жаман эмес биринчи темптеги жүрүш. Блокко топ тийип, андан кийин талааны таштап кетти. Теңиртоо акырындык менен бул партияда алдыга чыгууда. Турар Бакировдун өткөрүү аракети. Азырынча Теңиртоо алды сактап турат жана алыскы бурчтукка узатылган топ. Бир жолу таамай. Теңиртоо азыр өзүнүн деңгээлиндеги оюнду улантууда. Тосмо мынакей 5-номердеги Айдар Болотбек уулунун чыгышы менен бир аз жакшыргандай көрүнгөн. Бул азыр акыркы эпизоддо ал Тосмого чыга алган жок. Жана Токтогул командасы 3-чү упайын алууда. Теңдик Мирбеков топту оюнга кошот жана жөнөкөй абалдан десек да болчудай. 9-номердеги Кара Дүйшөнбек уулу. Бул рет өз позициясын жоготуп койду айтор. Жөнөкөй топту кайтаруу мүмкүн болгон жок. Теңиртоо кайрадан чабуулга барат. Борбордук бөлүктөн 2-номердеги оюнчу Фархат Замирбеков. Азамат бир узун колдору менен топту жазгыруу абалында атаандаштарынын аймагына түшүрө алды. Айдар Болотбек уулу кайрадан анын өткөрүүсү. Эмне болду? Упай Теңиртоо командасына кеткен экен. Себеби Токтогул оюнчусу белгиленген чекти басып өткөндөй. 6-4 азыр Теңиртоо алдыда. Айдар Болотбек уулунун өткөрүү аракети, бирок бул рет ортодо тордон андан ары кеткен жок топ. Диагоналдуу чабуул, бош алкак, бош аймак. Бул рет Кайра Дүйшөнбек уулу тарабынан алынды. Позицияларын Токтогул командасынын оюнчулары азыр толугу менен жакшы көзөмөлдөөдө деп айтуу кыйыныраак. Жана мыкты сокку. 13-номердеги оюнчу бул Дөөлөтбек Осмонбек болгу. Ошентип командасына дагы бир упай алып келүүдө. Дөөлөтбек өзү өткөрүп берүүгө
кеткен екен. Жана Токтогул командасын чабуул ийгиликтүү азырынча кадамдар менен жыйынтыктала элек. Топ дагы да оюнда. Эми гана узатылган топ жана натыйжада кайрадан бир упайды азыр Теңир Тоо жааты алып жетишти. Сегиз жети. Акыркы аракетте экинчи номердеги Теңир Тоонун оюнчусунун Фархат Замирбековдон өткөргөн топ өткөн жок. Азыр жакшы диагоналдуу жүрүш. Үчүнчү номердеги негизинен блокко чыга турган Турар Бакиров командасынын кезектеги упайын алып келди. Топ өткөн. Талаанын ортоңку бөлүгүндөгү күрөш. 3-чү позициядагы Эрөөл. Натыйжада бул ирет Токтогул кезектеги упайды алып олтурат. Жана топту өткөрүүгө азыр Майрамбек Союзбек уулу жакындап келген экен. Майрамбектин ар бир өткөрүүсү азыр атаандаштар үчүн чоң бир маселе болууда. Азамат Майрамбек чындыгында мыкты өткөрүүнү жасап жаткандыгын көрүп турабыз. Эсеп 10. Токтогул командасы эсепти теңегенге чейин жетти. Эсеп 10 жана дагы бир мыкты сокку. Упайды азыр арттыруунун үстүндө Теңир Тоо жааты. Жана 3-чү номердеги Турар Бакиров өткөрүүгө жакындап келген. Жакшы позициялык чабуул. Токтогул командасынан теңдик Мирбеков бул ирет экинчи позициядан мыкты сокку узата алды. Теңдик. Аны өткөргөн тобу жана атаандаштары чабуулга барды, албетте жаман эмес. Айдар Болотбек уулунун соккусу жаман эмес. Бирок кезектеги упай кайрадан эле Токтогул жаатына кетүүдө. Теңдик Мирбеков экинчи рет катарынан топду оюнга кошот. Талаанын борбордук бөлүгүнөн көрүлгөн топ. Экинчи толкундагы чабуул. Азырынча Токтогул жааты жаман эмес жана өздөрү чабуулга чыкса болот. Блокко топ тийген. Натыйжада 13-чү упайды азыр Токтогул командасы алууда. 13-11. Эки упай айырмасында азыр Жалал Абад облусунун өкүлдөрү алдыга чыккан мезгил. Теңдик Мирбеков кайрадан топту оюнга аралаштырды. Биринчи темп жаман эмес. Бул сапар Фархат Замирбеков. Негизинен Фархат блоктогу оюнчу, бою узун. Жана ал ортодо алмаштыруу болгон экен. 10-чу номердеги Табирис Жумаевдин ордуна команда капитаны машыктыруучусу Чыңгыз Шаев чыкты. 7-чи номерде. Азырынча коргонууда жаман эмес. Теңир Тоо жааты.
Экинчи толкундагы чабуул Токтогул жаатынан жана бул жолу Азамат. Бул жолу Эралы Аскарбек уулу командасына кезекте пайда алып келүүдө. Ортодо айырма 2 пайдан өскөн жок бул бөлүктө деле. Жааттар бири-бирин кубалап азыр дээрликтен кетип аткан учур. Аут. Бул сапар Сүйүнтбек Набатбек уулунун тобу аутка түштү. Кайрат Дүйшөнбек уулунун өткөрүү аракети жаман эмес. Жана Чыңгызшаев атаандаштардын ачык бир аймагын таап топту таштайын деген ой болгон. Тоолончулар жетишип калды. Жана дагы бир мыкты жүрүш. Ой, жакшы. Чыңгызшаев оюнга аралашар Замат Алдару активдүүлүгүн көрсөтүүдө. Бирок кызыгы эмне үчүн экинчи бөлүктүн башында алмашып кетти. Ошол кызыктуу учур болууда. Себеби күчтүү курам менен ойношу керек эле Теңиртоо биринчи бөлүктү уткандан кийин. Ал ортодо дагы бир диагоналдуу чабуул, диагоналдуу мыкты жүрүш. Айдар Болотбек уулунун тобу өз командасына упай алып келүүдө. Кайрат Дүйшөнбек уулунун өткөрүү аракети атаандаштарына чабуул уюштурууга мүмкүнчүлүк берип койду десек да болот. Жана ал жерден Дөөлөтбек Осмонбек уулу эсепти теңегенге жетишти. Дөөлөт өзү азыр топту оюнга кошууга жакындап барган. Теңиртоо командасы абалды сактап калууга үлгүрдү. Чыңгызшаев. Азыр Теңиртоо командасынын эки оюнчусу бири-бири менен кагылышып да кетти окшойт. Бирок баары тең жайында. Либеро Унарбек Калдарбек уулу менен Айдар Болотбек уулу бир аз кагылышып кетти. Ал ортодо жакшы. Кайрадан Теңиртоо командасынын чабуулу жана сокку дагы мыкты деңгээлде болууда. Ой, жакшы. Чыңгызшаев мындай абалдарда, мындай аракеттеги упайларды ал кыйынчылыксыз алат. Эсеп 6-6. Жана топту оюнга кошууга азыр Фархат Замирбеков жакындап барган. Эч кандай кыйынчылыксыз, салкын кануулук менен азыр Токтогул жаатынын оюндары оюнчулары беттешти улантууда. Эралы Аскарбек уулунун өткөрүү аракети аут. Кайрадан эсеп теңелет. Үчүнчү бөлүк катарынан азыр бул эки команда бирдей беттешти көрсөтүүдө. Эки команданын оюну дээрлик бирдей деңгээлде уланып жаткан маалы. Чыңгызшаев Теңиртоо командасынын капитаны өткөрүүгө жакындап барган экен. Жана мыкты комбинациялык аракет. Теңдик Мирбеков. Эсепти өзгөртүүдө. Майрамбек Союзбек уулу. Майрамбектин ар бир өткөрүүсү атаандаштар үчүн чоң маселе экендигин көргөнбүз. Бирок бул ирет Саразөн жааты топту кайтарууга жетишти. Дагы бир мыкты сокку Азамат. Теңдик Мирбеков дээрлик утулган упайды бул ирет өз командасына алып келди десек да болот. Майрамбек Союзбек уулунун
дагы бир аракетин ортоктош болобуз. Майрамбек болгон 18 жашта. Бирок аны өткөрүү аракети мыкты экендигин бүгүн көрө алдык. Азамат Майрамбек. Ал ортодо 19-18 эсеп 18-19. Эми мынакей 20-18 өзгөрдү. Токтогул командасынан Теңдик Мирбеков дагы бир упайды иштеп табууга жетишти. 10 номердеги Токтогул командасынан Мезбек Сатыбалды уулунун өткөрүү аракети. Oyun talasına düştü ama Şayef Azamat. Bu жолу алыс каралыктан ачык бир аймактарды таап топту түшүрүүгө жетишти. Токтогул командасынын мыкты чабуулу жана топту сактаганга бул ирет сары түстүүлөрдөн мүмкүнчүлүк болгон жок. 21-19 Теңдик Мирбеков 20 жаштагы оюнчу кайрадан өткөрүүгө жакындап барат азыр. Теңдик жаман эмес. Ага каршы жүрүш. Бул сапар Теңиртоо командасынан ийгиликтүү болгон жок. Тосмо өз ишин жакшы аткарды. Ошол эле Теңдик Мирбековдун кезектеги өткөрүү аракети экинчи бөлүк азыр 3 упай айырмасында Токтогул командасынын пайдасында келе жаткан учуру. Кайрадан мыкты сокку, бирок Тосмо бул ирет өз ордунда. Кайрат Дүйшөнбек уулу Азамат. Дал ошол оюнчу блоктогу коргоочу десек да болот. Топту кайтарууга жетишти. Айдар Болотбек уулунун өткөрүүсү азыр командасына упай алып келүүдө. Эйс 21-22 Теңиртоо командасында 3-чү бөлүктү утууга азыр реалдуу мүмкүнчүлүк пайда боло баштады. Жакшы аракет. Талаага түштү топ. Демек Чыңгыз Өзгөнбек уулу Токтогул командасынан дагы бир упай иштеп тапты. Эсеп 23-21. Жана 7 номердеги бул Үмүтбек Набатбек уулунун өткөрүүсү. Биринчи темптеги чабуул. Сарыөзөн тагыраагы Теңиртоо командасы бул иретти чабуулду өнүктүрүүдө катага жол берип, натыйжада азыр 24-21 сет point. Дагы бир партияны утуп алууга азыр Токтогул командасы дерлик жакын келип турган учур. Тайм-аут. Теңиртоо командасынын насаатчысы Чыңгыз Шаев азыр тайм-аут алууда. Тайм-аут канчалык деңгээлде азыр командага оюнду сактап калууга мүмкүнчүлүк берет. Жыйырма 24-21 сет point. Жана Токтогул командасынын өткөрүү аракети. Бул ирет чабуулдук мүмкүнчүлүк Теңиртоо жаатында болчу. Токтогул оюнчулары бири-бирин түшүнгөн жок жакшы. Натыйжада бул абалдан топ жоголду. Азыр болсо эми
Теңиртоо жааты оюнду сактап калууга аракетин жасайт. 20 жаштагы Кайрат Дүйшөнбек уулунун өткөрүү аракети. Упай Теңиртоого кетет. 23-24. Жана тайм-аут азыр Токтогул командасында. Токтогул жааты тайм-аут алууда. Эми бул тайм-аут канчалык деңгээлде жардам берет командага көрөбүз. Андан ары жылабыз. 23-24. Сет point азырынча сакталууда Токтогул командасында. Топту оюнга кошууга Кайрат Дүйшөнбек уулу жакындап келди. Жана кандай чабуул өнүктүрө алат блок. 3 упайда азыр Теңиртоо жааты кыскартууда. Сет point жокко чыкты демек. 24-24 эсеп теңелген учур. Теңиртоо командасы эгерде бул өлүп тутуп кетсе өзгөчө бир көрүнүш болмок. Жана сет point Теңиртоо командасында Дөөлөтбек Осмонбек уулу ката кетирди. Кандай чабуулга чыга алат азыр байкай туралы. Эралынын узаткан тобу. Жакшы мүмкүнчүлүк бар эле Теңиртоо командасында, бирок акыркы аракетинде упайды ала алган жок. Өткөрүлгөн топ жаман эмес. Андан кийин диагоналдуу чабуул. Токтогул командасынын оюнчулары чабуулга мүмкүнчүлүк алууда жана бул ирет тиешелүү бир мыкты сокку болгон жок. Кандай соккуну Айдар Болотбек уулу. Бирок ким кайсы оюнчу ката кетирди айтор. Ката кеткен экен Теңиртоо жаатына сет point. Бул жолу эми Токтогул командасында. Теңиртоо командасын алган тайм-ауту дагы жыйынтыкталды. Азыр эми жааттар кайрадан оюнга кайтып чыгууда. Сет point Токтогул командасында. Он 3-чү номердеги Дөөлөтбек Осмонбек уулу азыр топту экинчи ирет катарынан өткөрөт. Дөөлөтбек катага жол берген жок. Жана топ азыр Токтогул командасынын оюнчуларына сакталып калууда. Чыңгызшаев чабуулга барат. Токтогул командасы экинчи толкундагы жүрүш. Эрал бул жолу топту кайтарды. Андан кийин Теңиртоо командасынын чабуулдук аракети. Дагы да болсо топ оюнда. Эралы дагы да болсо топ оюнда сакталууда. Чыңгызшаев бул жерде анын тажрыйбасы жардамга келди. Жакшы. Эсеп кайрадан 26-26.
Farhat Zamирбеков азыр топты оюнга кошот. Аут. Farhat өтө бир жоопкерчиликтүү учурда топты бир кубаттуу жөнөтүп алды. Ал ортодо Эралы Аскарбек уулу топты оюнга кошууда. Чабуулчу экинчи линияга кеткени албетте командага маселе жаратышы мүмкүн. Токтогул командасында алмаштыруу бар. 8 номердеги Эралы Аскарбек уулунун ордуна азыр 6 катар санындагы Кылымбек Мирлан уулу чыгууда. Кылымбек Мирлан уулу азыр канчалык деңгээлде оюнду өзгөртө алат байкай туралы. Жана жаман эмес. Теңир Тоо командасына мүмкүнчүлүк алдыга чыгууга. Дагы да болсо оюн жүрүүдө теңдик. Топ оюнда. Жана теңдик Мирбеков Азамат. Аны бирок тобун кайтарууга жетишти. Теңир Тоолуктар кайрадан мыкты сокку. Бул рет теңдик Мирбеков абдан маанилүү упайга ээ болууда. Азамат 28-27. Токтогул командасы нечинчи рет сет поинтту жаратууда, бирок сетти алуу мүмкүнчүлүгү бир аз кыйыш болуп турган учур. Майрамбек Сайызбек уулу мыкты өткөрүү жасаган оюнчу. Бирок бул жолу Теңир Тоо командасынын оюнчулары абдан мыкты коргоно алды жана чабуулда упайды дагы капчыкка салууга жетишти. Рыспек Сталбек уулу жакшы жазгыруу аракети, мыкты комбинациялык жүрүш. Теңдик Мирбеков ошентип командасынын кезектеги упайын алды. 29-28. Дагы бир сет поинт. Бул эки команданын ортосундагы 3-чү партия үчүн күрөш азыр өтө кызуусуна кирип турган маала. Аут. Бул жолу 9-чу номердеги Кайрат Дүйшөнбек уулунун тобу аутка кетти жана Токтогул командасы 30-28 эсебинде бул партияны утуп эми жалпы эсепте 2-1 эсебинде алдыга чыгууда. Абдан кызыктуу эрөөлгө ортоктош болдук. Жааттар мыкты чыңалуудагы, мыкты атаандаштыктагы беттешти көрсөтүүдө. 4-чү бөлүк чечүүчү мүнөзгө ээ. Азыр Теңир Тоо командасы бул бөлүктү утууга аракетин жасайт. Командалар азыр 4-чү бөлүккө дээрлик даяр. Оюн талаасына чыгууга дайын. Эсеп жалпы сеттер боюнча 2-1.
азыр Токтогул командасы атаандаштарынан алдыда келе жаткан учуру. Теңиртоо азыр 3-чү бөлүктө, тагыраак 4-чү бөлүктө канчалык деңгээлде оюндун жүрүшүн өзгөртө алат. Баарыбызга кызыктуу болуп турган мезгили. Чыңгыз Шаев өз командасын азыр кандай ойното алат. Анын демилгеси алдында, анын башчылыгы алдында команда оюн алып барары талашсыз. Топ Теңиртоо командасынын өкүлдөрүндө. Команда капитаны Чыңгыз Шаев өткөрүүнү жасайт. Спорт чеберчилигине талапкер. Оюнду өнүктүрүүчү оюнчу. Азыр болсо дароо эле мыкты сокку. Теңдик Мирбеков Асамат. Теңдик эгерде эле атаандаштары коргонууда даяр болбосо өтө мыкты соккуну узатаарын көрүп отурабыз. Бүгүнкү беттеште 11 номердеги Токтогул командасынын оюнчусу азырынча мыкты оюнду көрсөтүүдө. Жана өткөрүү дагы жогорку деңгээлде болгон. Майрамбектин аткаруусунда өткөрүү аутка түшкөндөй. Топ Упай Токтогул жаатына кетет. 2-0 эсебинде азыр Токтогул акырындык менен алдыга чыгууда. Дагы талаага түштү бул жолу. Эйс 5 номердеги Майрамбек Союзбек уулу. Азамат өтө кубаттуу соккуларды узатаарын көрдүк. Майрамбектин бүгүнкү беттеши чындыгында өзүнө жаккан мушкек жок дегенде командасын абдан жакшы пайда алып келүүдө. Блоктон топ кетти. Демек Упай Теңиртоо командасына берилет. Жана ал ортодо топту өткөрүүгө Ырысбек Сталбек уулу жакындап барган. Кайрадан теңдик, жок, бул жолу теңдик эмес, 7 номердеги Токтогул командасынын өкүлү Сүйүнбек Набатбек уулу командасын Упай алып келүүдө. Блоктон түшкөн топ Теңиртоонун аймагында орун алгандыгы үчүн азыр Токтогул Упайга ээ болду. 10 номердеги Мелисбек Сатыбалды уулу азыр топту оюнга кошууда. Жаман эмес. Айдар Болотбек уулу абалды өтө мыкты көзөмөлдөй алган. Жана анын тобу туптуура атаандаштарынын ачык аймагына түшкөндүгүн көрдүк. Аут ошол учурда 13 номердеги Дөлөтбек Осмонбек уулу ортодогу торгода тийип калгандыгын байкай алдык. Турар Бакировдун өткөрүү аракетине ортоктош болобуз. Эмне болду? Токтогул командасы айланууну туура жүргүзбөгөндүгү үчүн азыр жазага тартылат жана атаандаштары бир упай алат. Айланып болду окшойт. Эсеп теңелди. 4-4 азырынча. Жана талаага түшүп калды. Бул жолу Теңиртоо командасынан Кайрат Дүйшөнбек уулу топ аутка чөт деген ойдо аны албай койду окшойт. Натыйжада мынакей талаага түшүп Упай Токтогул командасына кетти. Теңдик Мирбеков Токтогулдун азырынча чабуулдагы лидерлеринин бири. Андан кийин тосмо жаман эмес. Токтогул жаатаз катарынан 2 упайды алып
oyunun mıқты жағını өзгөртүп жаткан учуру. Теңдик Мирбеков топты өткөрүүгө жакындап келген. Жакшы сокку, жакшы аракет. Бул рет сары кийимчендер топту кайтарууга дагы жетишти. Айдар Болотбек уулу. Жаман эмес, блок. Теңиртөө командасы азыр эсепти кайрадан теңөөгө жол тапты. Бул рет билбейм, мен жакшы байкой алгам. Фархат Замирбеков же Чыңгыз Шаев экөөнүн бирөөсү азыр топ түшүрдү окшойт. Балким билбейт, экөөнү тең топ тийип түшкөн болушу да мүмкүн артка. Айдар Болотбек уулунун экинчи өткөрүүсү. Айдар Болотбек уулу деген алдуу чабуулчу абдан мыкты өткөрүүлөрдү жасай алат. Башкысы экинчи кабаттан ал ойнойт десек да болот. Теңиртөө бул бөлүктө биринчи ирет алдыга озуп чыккан учуру. 7-6 азыр. Жана Айдар Болотбек уулу кайрадан топту оюнга аралаштырат. Жаман эмес азырынча. Жана Токтогул оюнчусу Дөөлөтбек Осмонбек уулу. Бул жолу атаандаштарын жазгырып топту түшүрдү дагы, эсеп азыр теңелди. Сары кийимчендердин жүрүшү, бирок азырынча упай жок. Теңиртөө командасынын биринчи темптеги экинчи чабуулдук аракети. Жаман эмес, Фархат Замирбеков. Ачык аймакка топто мыкты деңгээлде түшүргөн. Кайрат Дүйшөнбек уулу топту оюнга кошот азыр. Аут. Теңиртөө командасынын жаш оюнчусу 17 номердеги Рысбек Сталбек уулу. 17 гана жашта Рысбек. Бул жолу жазабасты. Жакында 18ге чыгат. Бир жумадан кийин тактап атканда. Өтө мыкты жүрүш, өтө мыкты сокку. Жана Рысбек азыр бул беттеште айырма жаратууда. 9-8. Бул эки команданын беттеши абдан кызыгына кирип турган учуру. Мыкты жүрүш чындыгында. Биз Мелисбек Сатыбалды уулун жакшы көрө элек элек. Бирок ал дагы мындай кези келген учурдардан кубаттуу соккуларды узатаарын көрдүк. Ошол эле мезгилде атаандаштары да чабуулда жаман эмес. 19 Теңиртөө командасы билет. Бул бөлүктү алар сөзсүз түрдө утушу керек, эгерде эле бул беттеште жеңишке жетүүнү кааласа. Бул партия чечүүчү мүнөзгө ээ. Теңдик Мирбековдун бул жердеги ою бир аз өз каалоосундай болуп чыккан жок. Жана топту өткөрүүгө азыр команда капитаны Чыңгыз Шаев жакындап келген. Чыңгыз Шаев кубаттуу соккуну өткөрдү. Андан кийин Токтогул командасынан жакшы эле чыгып жаткандай көрүнгөн чабуулга Сүйүнтбек Набатбек уулу. Бирок кандай болгон жок. Ойун 2-9. Чыңгыз Шаев кайрадан топту оюнга кошот. Бирок капитан бул жолу ката кетирди.
Ал эми Токтогул командасынан да азыр Майрамбек Союзбек уулу өткөрүүгө жакындап барган экен. Майрамбек жакшы өткөрөт. Мынакей. Айткандай эле дароо упайды алууда. Рысбек Сталбек уулу жүрөт топту кайтара алган эмес. Тагыраак оюнга кошуп кала албады Рысбек. Кайрадан Майрамбектин тобу бир аз катуураак болуп калган экен. Ортодогу айырма кайра 2 упайга барабар. Теңиртоо жаата алды да азыр. Рысбек Сталбек уулу топту оюнга кошот. Өтө жакшы каршы жүрүш. Токтогул командасынан Теңдик Мирбеков. Бул рет экинчи позициядан чабуул жасап, натыйжада упайды дагы бир топко кыскартты ортодогу айырманы. Борбордук бөлүктөн биринчи темптеги жүрүш жаман эмес. 3 номердеги Турар Бакиров 97 жылкы Турар Бакиров учурда 23 жашта. Топ оюнга кошулду, андан кийин Трос. Айырма 3 упайга чейин барабар. Теңиртоо командасы көз көрүнө алдыга чыккан учур. Дөлөтбек Осмонбек уулу биринчи темпте жакшы иштеди. Эсеп азыр 2 упай айырмасында 15-13 Теңиртоо командасы алдыда. Жана Теңдик Мирбеков топту өткөрүүгө жакындап келди. Ката кетирүүдөн коптонду, айтор анын тобу чындыгында жөнөкөй болгон. Анткени менен Теңиртоо командасынын деген алды чабуулчусу Айдар Болотбек уулу ката кетирип, натыйжада Токтогул ортодогу айырманы 1 упайга чейин кыскартты. Теңдик Мирбековдун дагы бир өткөрүүсү. Теңдик аягына чейин упайды сактап калууга аракетин көргөн. Бирок бул жолу анын аракети жардамга келген жок. Айдар Болотбек уулу мыкты өткөрүү. Демек Айдар Болотбек уулу бул жолу өткөрүп берүүдө талаага кирип кеткен. Эрежеге ылайык талаанын сыртынан топ оюнга кошулуш керек. Оюнчу секирип жаткан мезгилде сөзсүз түрдө талаанын сыртында болуш керек, токтойюнда линияда. Азыр Токтогул командасынын оюнчулары топту сактап калды. Жаман эмес, оюн дагы сууланууда. Экинчи линиядан узатылган топ. Теңиртоо командасынын диагоналдуу жүрүшү жана ката кетти бул жолу. Сол капталдан 4-чү позиция. Жазабасты. Алмаштыруу 9-чу номердеги Кайрат Дүйшөнбек уулунун ордуна азыр Чыңгыз Өзгөнбек уулу чыкты. Чыңгыз Өзгөнбек уулу бир аз да болсо тажрыйбалуу оюнчу, 28 жаштагы. Оюнду өрчүтүүчү оюнчу. Топ азыр Токтогул командасында, байкай туралы. Блоктон кайткан топ бир аз кыйынчылыкты жаратты кабыл алууга. Анткени менен Теңиртоо топту кайтарган. Кайрадан чабуулду Токтогул командасынын оюнчулары улантат. Байкай туралы, Эралы жана блоктон кайткан топ бул ирет талаага түшкөн экен. Талаага түшкөн жана 17-чи упай бул сапар Токтогул тагыраагы Теңиртоо командасына кетүүдө.
Азыр Токтогул командасында 7-нчи номердеги Сүйүнтбек Набатбекулунун ордуна 3-нчи номердеги Осмонбек Байышев оюнга аралашкан. Теңиртау командасы коргонууда жакшы, андан кийин диагоналдуу жүрүш. Токтогул командасы абалды сактап калууда, бирок упай жок эле. Оюнду улантуу керек. Дагы бир мыкты сокку. Дагы да болсо либеро өз ордунда, андан кийин диагоналдуу жүрүш. Теңиртау командасы ошол эле позицияда кайрадан чабуул өнүктүрүшү мүмкүн эле. Команда капитаны Чыңгызшаев башкача ойлонгон. Азамат Рысбек Сталбек уулу бул жолу өз ишин жакшы аткарды. 18-16 Чыңгыз Өзгөнбек уулу өткөрүп берүүнү жасайт. Жаман эмес бул жерде Кылымбек Мирлан уулу азыр командасына упай алып келүүдө. Жана топту өткөрүүгө азыр Дөөлөтбек Осмонбек уулу жакындап барды. Осмонбек өзүнүн борбордук бөлүктөгү оюнчу. Жана анын өткөргөн тобу урет ийгиликсиз. Теңиртоо командасында алмаштыруу бар. 11-нчи номердеги Акималы Кылычбеков азыр Фархат Замирбековду алмаштырды. Акималы өзү өткөрүп берүүгө жакындап барууда. Мыкты сокку чындыгында. Мыкты чабуулдук аракет. Кылымбек Мирлан уулу азыр ортодогу айырманы дагы бир упайга кыскартты. Кылымбек өзү топту өткөрүүгө жакындап келди. Катачылык кабыл алууда, бирок бир аз Майрамбек шашып койгондой. Токтогул командасы оюнду улантууда. Теңиртоо командасы азыр акырын гана топту оюнга аралаштырат. Андан кийин дагы бир мыкты сокку. Мындай топту кабыл алуу оңой эмес. Теңдик Мирбеков Азамат өтө кубаттуу соккуну узаткан Теңдик. 20 жаштагы Токтогул командасынын оюнчусу. Бул жолу эми бир аз жазгыруу аракет болду окшойт Токтогул командасы тараптан, Кылымбек Мирлан уулу тарабынан. Ортодо эсеп 20-19 Токтогул алдыга чыкты жана азыр Теңиртоо жааты дагы бир тыныгууну алууда. Топты азыр 6-нчы номердеги Кылымбек Мирлан уулу оюнга аралаштырат. Жаман эмес. Өтө жакшы биринчи темп. Бул жолу Турар Бакиров. Турар Бакиров биринчи разряддагы спортчу. Теңиртоо командасына өз жаатына бир упай алып келди. Чыңгызшаев жөнөкөйлө топ, андан кийин дагы бир аракет. Теңдик дагы бир мыкты сокку, блоктон кайткан топ аутка кетти. Чындыгында дал ушул Теңдик Мирбеков азыр Токтогул командасы менен атаандаштарынын ортосунда мыкты болуп жаткан учуру. Эми ачык эле сөз. Майрамбек Союзбек уулу Майрамбек Союзбек уулу өткөргөн.
Бирок Майрамбектин тобу бул иретте командасын упай алып келген жок. Теңиртоо азыр эсепти кайра тең болуп турат. Ырысбек Сталбек уулу топто оюнга кошот. Байкай туралы. Жакшы пас бираз жакшы болбой калды окшойт. Осмонбек Байышев. Бул ирет жакшы абалдан пайдалуу албады. Ырысбек Сталбек уулу. Борбордук бөлүктөн аракет начар. 23-21. Эки упай айырмасында алдыга чыккан учур Теңиртоо жааты жана Токтогул командасы оюнду сактап кала алат. Азыр алар тайм-аут алууда. Тайм-аут канчалык деңгээлде пайдасын тийгизет, бираздан кийин көрөбүз. Жыйырма 3-21 эсебинде азырынча Теңиртоо командасы атаандаштарынан алдыда. Жана тайм-ауттан кийин топту Теңиртоо жаатынан Ырысбек Сталбек уулу өткөрөт. Өтө жакшы Теңдик Мирбеков кайрадан упай алып келүүдө командасына. Азамат Теңдик 23-22. Бир упай азыр Теңиртоо жааты алдыда келе жаткан учур. Жана топту оюнга кошууга Мелисбек Сатыбалды уулу жакындап барган. Андан кийин диагоналдуу чабуул, бирок Тосмон Мирбеков Теңдик Азамат бул жолу дагы өз командасына упай алып келүүдө. Тайм-аут кайрадан Теңиртоо командасына. Азыр эми бул тайм-ауттан эмне өзгөрөт? Көрөбүз. Токтогул командасы эсепти теңеп турган учуру. Чындыгында эсептин теңелгени. Мындан кызыктуу жагдай, себеби азыр гана Токтогул командасы эки упай айырмасында артта келе жаткан болчу. Топту өткөрүүгө 10-номердеги Мелисбек Сатыбалды уулу келет. Токтогул командасынан. Жана Мелисбек жолу жаман эмес, аны өткөргөн тобу. Андан кийин эмнегедир жакшы абалда Токтогул командасынын оюнчулары ката кетирди, аны кечирбейт. Теңиртоо жааты. Алмаштыруу. Фархат Замирбеков азыр Акималы Кылычбековду алмаштырды. Экөөсүнүн позициясы дээрлик бирдей эле, экөө тең блоктогу оюнчулар. Жана Турар Бакировдун өткөрүү аракети. Сет point бул. Антеннага топ тийип калды. Мындай учурда упай атаандаш тарапка берилет. Сет point жокко чыкты, 24-24. Теңдик Мирбеков азыр өткөрүп берүүгө жакындап барат. Жакшы диагоналдуу чабуул өнүкчүдө. Блок же трос, блок деген сөзүн айтууда калыс.
Жакшы чабуул, Токтогул командасы матч point. Матч point азыр Токтогул жаатынан 6-номердеги Кулунбек Мирлан уулу упай алып келди. 25-24. Токтогул 23-21 эсебинде утулуп жаткан жеринен алдыга чыкты азыр. Теңдик Мирбеков өткөрүүнү жасайт. Диагоналдуу чабуул өтө жакшы. Урет Теңиртоо жаатынан Айдар Болотбек уулу ката кетирген жок. Ката кетирүүгө анын укугу да жок болчу мындай учурда. Айдар өзү азыр өткөрүүгө жакындап барат. Тобокелдикке барган жок Айдар. Жана атаандаштары ошончолук ээн эркин чабуулду уюштурууга мүмкүнчүлүк алды. Кайрадан Кулунбек Мирлан уулу командасына упайды алып келген учур. Ал эми топду өткөрүүгө Осмонбек Байышев жакындап келүүдө. Биринчи темп жаман эмес. Урет Теңиртоо командасынын тактикасы абдан жакшы иштеди. Чыңгыз Өзгөнбек уулу азыр өткөрүп берүүнү жасайт. Кубаттуу өткөрүүнү жасайт окшойт. Жана азыр сары кийимчендер жакшы чабуулга чыгууга мүмкүнчүлүк алган. Бирок Ырысбек Сталбек уулу ката кетирди. Кандай гана жакшы мүмкүнчүлүк бар эле Теңиртоо командасында алдыга чыгууга. Бирок жаш оюнчу бул ирет ката кетирүүгө аргасыз. Жана бир аз кыйын учур. Теңиртоо командасында мыкты сокку, эсеп 3-1, 28-26. Жана Токтогул командасы ошентип бүгүнкү беттеште биринчи партияны алдырганына карабастан калган эки партияда жеңүүчү аталып, натыйжада бул беттеште ийгиликке жетти. Теңдик Мирбеков талашсыз түрдө Токтогул командасынан бүгүнкү беттеште чоң айырманы жараткан оюнчу болду десек да болот. Ал эми атаандаштар тарабынан Чыңгыз Шаев менимче мыкты оюн көрсөттү. Биринчи оюн жаңы сезондогу 2021-жылкы чемпионаттагы ошентип Токтогул жаатынын 3-1 эсебинде жеңиш менен жыйынтыкталды. Кызматыңыздарда микрофондо мен Нурсултан Турузбеков болдум. Кийинки эфирлерден кезишкенче сак саламатта калыңыздар.